Бүгүн 24 августта Сооронбай Жээнбеков жана Кубатбек Боронов онлайн кеңешме өткөрүштү. Өлкөдөгү учурдагы эпидемиологиялык кырдаал, республиканын социалдык экономикалык өнүгүүсү, тышкы чек аралардын ачылышы, күз-кыш мезгилине жана жаңы окуу жылына даярдыктар жөнүндө маселелер талкууланды. Өкмөт башчысы карантиндик чараларды бара-бара алып салууга карата көрүлүп жаткан даярдыктар, транспорттук байланыштарды паритеттик негизде жандандыруу боюнча чет мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү жөнүндө маалымат берди. Премьер-министрдин берген маалыматына ылайык, өлкө аэропорттору күнү-түнү жүргүнчүлөрдү санитардык гигиеналык талаптарды сактоо менен тейлөөгө даяр. Аларда бардык керектүү шаймандар орнотулуп, тийиштүү алгоритмдер иштелип чыккан. Ошондой эле башка кызматтар менен өз ара иштешүү үчүн салмак көлөмдүү көзөмөлдөө санарип системасынын жөнгө салынып жатканын билдирди. Таза суу маселесин чечпей туруп, туризмди өнүктүрүү мүмкүн эмес. Бул тууралуу Кубатбек Боронов Ысык көл облусуна жасаган 2 күндүк иш сапарынын алкагында Жети Өгүз районундагы Дархан айылында таза суу долбоору менен таанышкан учурда билдирген. Суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин маалыматы боюнча 7000 киши жашаган Дархан айылындагы суу системасы 2003-жылы реабилитациядан өткөн. Калктын саны өсүп жаткандыгына байланыштуу кошумча суу түтүктөрү тартылууда. Буга чейин суу булактан түз тартылып келген. Ал соолуп калгандыгына байланыштуу суу бургалоочу жай курулду. Ушул жылдын сентябрь айынын аягында бардык иштер толугу менен бүткөрүлөт, деди Суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Сайпидин Момунов. Премьер-министр жылдын аягына чейин өлкө боюнча 79 айыл ичүүчү таза суу менен камсыз болоорун белгиледи. Калктуу конуштарын таза суу менен камсыздоо мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Бул багытта бир топ чечкиндүү иш-аракеттер жүргүзүлүүдө, деди Кубатбек Боронов. Өкмөт башчысы таза суу долбоору боюнча курулуп жаткан жана курула турган суу курулмаларынын сапатына көңүл буруу керектигин белгиледи. Ошондой эле премьер Чолпон Ата шаарындагы Ысык көл райондук аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн капиталдык реконструкциялоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Бул оорукана 1986-жылы курулган. Бул убакыттын аралыгында капиталдык оңдоп түздөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Учурда медициналык жайдын 15 орунду бир бөлүгү иштеп жатат. Аталган бөлүмдү 100 койко орунга чейин кеңейтүү жана чатырын алмаштыруу иштери жүрүүдө. Учурда жумуштардын 80% жакыны бүттү. Премьер-министр саламаттык сактоо мекемеси белгиленген мөөнөттө толук кандуу ишке берилиши керектигин белгиледи. Капиталдык ремонттон өтүп жаткан оорукананын реанимациялык жана интенсивдүү терапия бөлүмдөрү тийиштүү медициналык жабдуулар менен камсыз кылынышы керек. Оңдоо иштери сапаттуу жүргүзүлүүгө тийиш, деди Кубатбек Боронов. Муну менен катар өкмөт башчы эпидемияга каршы иш-чараларды күчөтүүгө, дарыгерлерди өз маалында бардык зарыл болгон каражаттар жана тийиштүү төлөмдөр менен камсыз кылууга өзгөчө көңүл бөлүү зарылдыгын белгиледи.